Арсат Кантбекович, сөз сізде. Рахмат Айсат Агузович, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Динара Арсеньевна, сиз келгениңиз жакшы болду. Бул жерде буга чейин дагы бир нече ирет ушул мыйзам долбоорунда берилген суроолор бар эле. Ошону сиз бүгүн өзүңүз катышып отурганыңызга байланыштуу мен бергим келип атат. Бул жерде 2-ші берененин 5-ші пунктунда турган кооптуу өндүрүштүк объектилердин адам өмүрүнө жана ден соолугуна, алардын мүлкүнө, жаратылыш чөйрөсүнө потенциалдуу коркунуч бар жана ал коркунуч авариялык учурда ишке ашышы мүмкүн болгон өндүрүштүк объект деген беренесине ылайык. Эми бул мыйзамга өзгөртүү киргизип атасыңар, бирок мыйзам чыкканы чыгып, ошонун иштеши канчалык деңгээлде мындай өзүн көрсөтүп атат деген сыяктуу. Буга чейин ушул пункт берененин негизинде маселе көтөрүлдү эле, бул боз бөлтөк боюнча. Орун басарларыңар сизге маалыматты жеткизсе керек. Ушул боюнча эмне иштер аткарылды боюнча айтып бере аласызбы? Ушул мыйзамдын негизинде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Боз бөлтөк боюнча акыркы комиссиянын... Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Маметов Медетбек Райымбердиевич, экологиялык техникалык кызматынын директору, министрликтин алдындагы. Акыркы комиссия иштеп, бир топ экологиялык багыт боюнча, ал жерден жаныбарлардын бар экендиги боюнча, таш баканын бар экендиги боюнча, анан тоо кен тармагы боюнча да бир топ кемчиликтерди таап туруп, кайрадан экинчи комиссия түзүлдү. Карпаева Айша Садыбакованын приказы менен. Ал комиссиянын составына жер инспекциясынан Мисселкуза караган, анан Маданият министрлигинен дагы башка бир топ жергиликтүү бийликтер менен кошо комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө ошол комиссия кайрадан башынан иштеп атат. Түзүлгөн материалдар, табылган жыйынтыктар боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Алар өздөрүнчө дагы ким лицензия берген, эмне үчүн берилген, ал боюнча отдельный маселе дагы каралат. Баа берилет, юридикалык баа берүү үчүн. Экинчи биздин комиссия боюнча бүгүн дагы жумуш кетип жатат. Эми бул боюнча комиссия түзүлүп эле, бирок жыйынтыгы жок болуп атат да. Биз муну көтөргөнүбүз эле уже жазында эле көтөргөнбүз, уже 4-5 ай болуп калды. 4-5 айдан бери мен ойлойм, дагы эле комиссия түзүлүп, бул жыйынтыгы чыкпаса, бул мыйзамды чыгарыштын кажети барбы сиздерге ушул иштебегенден кийин деген менин өз мындай оюмду айтып атам да. Конечно, бирок керек. Менин сунушум ушул боюнча эмки биздин отурумда бир жыйынтык менен келсеңиздер. Кимге эмне себептен берилген, кимге чара көрдүңөр, кандай мыйзам бузуулар болгон, мындай жазуу түрүндө өзүңүздөрдүн колуңуздарды коюп, мындай келсеңиздер деген мен сунушум. Рахмат. Рахмат.